Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабакты баштаардан мурун баарыңарга ийгилик кааламакчымын. Анда эмесе информатика предметин окуп үйрөнүүнү уланталык. Бүгүнкү сабактын темасы интернет даректери. Сабактын максаты протокол түшүнүгүн, IP дарек, хостинг жана домендик ат, провайдер деген эмне экенин, Кыргызстандагы провайдерлер жөнүндө маалымат алышат жана алган билимдерин турмушта пайдалана алышат. Интернет — бул international эл аралык жана нет тармак дегенди түшүндүрөт. Интернет бул өзүнө бүткүл дүйнөнүн миңдеген локалдык, корпорациялык, региондук, компьютердик тармактарды бириктирет. Бул системанын беттери интернет тармагы аркылуу туташтырылган компьютер серверлерге таратылган эң чоң энциклопедия менен салыштырууга болот. Керек маалыматты алыш үчүн колдонуучу энциклопедиянын тийиштүү бетине жетиши керек. Интернет даректери. Интернеттен баардыгы пайдаланууну каалайт. Интернет дүйнөнү бойлой жайгашкан жана жалгыз тармакка бириктирилген миңдеген компьютер тармактарынын комплекси. Интернетте маалымат алмашуу стандарттык эрежелер негизинде ишке ашырылат. Интернеттеги маалыматтарды узатуу эрежелери протоколдор. Мисалы, эң биринчи протокол Network Control Protocol, тармакты контролдоо протоколу. Ал эми 1983-жылы ARPANET, Transmission Control Protocol жана Internet протокол иштелип чыккан. Бул протоколдор тармак ичиндеги компьютерлердин ортосундагы информацияларды алмаштыруучу каражат. Почталык дарек. Интернет тармагындагы колдонуучулардын почталык дареги бул кандайдыр бир серверде жайгашкан почталык ящиктин дареги болуп эсептелет. Мисалы, О. Токтосунов, Маймылча, Mail.ru. О. Токтосунов — колдонуучунун аты, Mail.ru — сервердин домендик аты. Россияда ит, Германияда маймыл, Кыргызстанда маймылча дейбиз. Ал эми бизде сервер бул интернеттеги эң негизги түшүнүктөрдүн бири. Сервер англисче кызматчы дегенди түшүндүрөт. Сервер белгилүү бир кызмат функцияларын аткаруучу атайын компьютер. Компьютердик тармактарда ар бир абонент компьютерлердин ар кандай маркаларын, модемдердин, байланыш линияларынын, коммуникациялык программалардын типтерин колдоно алат. Ушул жабдуунун баары бир ыргакта иштеши үчүн тармактардын иши протоколдор деп аталган атайын техникалык макулдашууларга баш ийет. Тармактын иштөө протоколу бул кабарларды берүүнүн формаларын жана жөнөтүү жолдорун, аларды чечмелөө процедураларын, ар түрдүү жабдыктардын биргелешип иштөө эрежелерин аныктаган стандарт. Файлдарды жиберүү протоколдору. TCP/IP протоколдорунун стек бөлүгү. Колдонуучуга файлдарды алыскы компьютерден файлдарды жүктөөгө мүмкүндүк берет. Протокол IP интернет протокол дарек үчүн жооп берчү TCP/IP тармактык деңгээлдеги протоколдук стектин бөлүгү. Алдын ала кошпостон эле пакеттерди коммутациялоо жараянына багытталган. Тармак аралык даректөөнү жүргүзөт. Башкача айтканда, маршрутизатордун маалымат пакетин бир түйүндөн экинчи түйүнгө жеткирүү үчүн керек болгон маалымат менен камсыздайт. Ар бир түзүлүшкө интернет тармагында 32 разряддуу IP дарек ыйгарылат. Азыркы кезде интернеттеги дарек мейкиндиги түгөнүп бара жатат. Ушуга байланыштуу официалдуу уюмдар аны кеңейтүү маселесин карап жатышат. IP дарек жер шарындагы ар бир үйдүн дареги бар болгон сыяктуу, тармактагы башкача айтканда виртуалдуу мейкиндиктеги ар бир компьютердин дагы дареги болот. Ал дарек IP дарек деп аталат. Ар бир компьютерге интернет тармагындагы 32 разряддуу IP дарек ыйгарылат. IP дарек тармактын дарегин жана ал тармактагы компьютердин дарегин камтыйт. IP дарек төмөндөгүдөй класстарга бөлүнөт. А классы 0-дон 127-ге чейин. Дүйнөлүк масштабтагы интернет кызматын көрсөтүүчүлөрдүн деңгээли. Б классы 128-ден 191-ге чейин. Интернет кызматын көрсөтүүчүлөрдүн орточо деңгээли. С классы 192-ден 223-гө чейин. Интернетте кызматын көрсөтүүчүлөрдүн төмөнкү деңгээли. IP дарек 4 бөлүктөн турган номер. Мисалы 192, 168, 132. Ар бир интернетке кошулган компьютер уникалдуу номерга ээ. 192, 168, 132. Биринчи эки бөлүк 192 менен 168 географиялык орундар. Экинчи эки бөлүк 132 олтурган жумушчу орунду билдирет.
Хостинг жана домен түшүнүгү. Хостинг бул биздин сайт жашай турган жер. Башкача айтканда, хостинг бул интернет сайттар жайгаша турган виртуалдуу мейкиндик. Домен болсо, бул хостингде жайгашкан сайттын уникалдуу дареги. Домендик аттар. Биринчи деңгээлдеги домендик аттар, мисалы KG, ru. Экинчи деңгээлдеги домендик аттар Super KG. Супер сайттын же мекеменин аты KG географиялык картасы. Медиа Super KG бул үчүнчү деңгээлдеги домендик аттар болуп эсептелет. Мисалы, хостинг бул биз жашаган жер. Ал жерде биздин үйүбүз жайгашкан. Сайт болсо биздин үйүбүз. Ал эми домендик ат бул биздин үйүбүздүн дареги болуп эсептелет. Домендик атты ыйгаруу белгилүү бир системага ээ. Биринчи деңгээлдеги домендер эки топко бөлүнөт: аймактык жана аймактык эмес болуп. Аймактык булар ru Россия, К Канада, УК Великобритания, АУ Австралия, KG Кыргызстан, KZ Казакстан, УЗ Өзбекстан, ФР Франциялык географиялык белгилерди билдирет. Аймактык эмес булар ком коммерциялык, эду билим берүү жана илимий уюмдар, орг мекемелер, коммерциялык эмес уюмдар, нет тармактар, администрация, гов мамлекеттик, мил аскердик тармагындагы мекемелер үчүн информациялык массалык маалымат каражаттары, ТВ телевидениялык аймактык эмес домендер болуп эсептелет. Провайдер деген эмне? Провайдер англис тилинен которгондо тапшыруучу, өткөрүүчү, камсыздоо дегенди түшүндүрөт. Интернет чөйрөсүндө тармакка кошуу кызматын аткарат. Башкача айтканда, интернетте онлайн режиминде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Интернеттин кээ бир бөлүктөрүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүүчү жана пайдалануучуларга түрдүү кызмат көрсөтүүчү фирмалар. Провайдерлер бир нече жүз миңдеген клиентке кызмат көрсөтүү жана маалыматтарды жиберүү үчүн жогорку ылдамдыктагы байланыш каналдарын пайдаланышат. Интернет кызматынын провайдери кошуучу чубалгылардын жардамы аркылуу колдонуучуларды глобалдык тармак менен бириктирет. Интернет кызматынын провайдерлери кардарларды АТС менен кошуу үчүн өздөрүнүн модемдик пулдары бар. Ошондой эле алар өздөрүнүн телефон чубалгыларын ижарага беришет. Үн почтасы, хостинг жана кардарлар үчүн домендик ысымдарды беришет. Кээ бир ири провайдерлер, мисалы Unet, өздөрүнүн интернеттин менчик магистралдар тармагы бар. Туташтыруу жолу боюнча коммутатордук телефондук линиялар үчүн модем, ISDN бөлүнгөн телефондук линиялар үчүн модем, ADSL кадимки телефондук тармак аркылуу кабелдик теле берүү каналы, радио канал, уюлдук ЖПРС, ЭДЖЕ жана башка уюлдук байланыштын протоколдору, спутниктик байланыш, PLS электр тармагы аркылуу роуминг бул өзүңдүн шаарыңда провайдер менен келишим түзүп, ал интернет кызматты башка шаарлардан пайдалана алгандыгы. Мисалы Мегаком роуминг, кызмат мобилдик интернет, үй түйүнүндө болгон учурда интернет, роумингде болгон учурда интернет KG. Сунуштар. Провайдердин кеңсесинин үйгө жакын болушу, 2ден кем эмес телефон номерлер болуусу, массалык маалымат каражатында өзүн өтө ашыкча реклама кылган провайдерди тандабоо, прайс баракчаны көңүл коюп окуу, провайдердин бир нече байланыш каналдарына ээ болуусу, тааныштарыңар, досторуңардын тажрыйбасы. Кыргызстандагы интернет схема. 4,67 миллион адам Кыргызстандагы интернет пайдалануучуларынын жалпы саны. 4,38 миллион адам мобилдүү интернетти пайдаланат. 280 миң адам турукташтырылган интернетти пайдаланат. Кыргызстандагы провайдерлер: Global Asia Telecom, Акнет, Мегалайн, Хоумлайн, Сайма Телеком, ЖЭТ, Элкат, Экснет, Скайнет, Азия Инфо, Ситинет, Фастнет, Неотелеком, Макслинк, Трансфер Груп, Азия Юником, Буст, ITV, KG. Схемада Кыргызстандын интернет сегментинин автономдук системалары түшүрүлгөн. Автономдук система бул эл аралык каттоочу тарабынан уюм ишканаларга берилген интернет даректердин диапазону. Схемада байланыш операторлору же провайдерлер жана башка уюмдар бар. Эгер андан тааныш аталыш табылбаса, анда бул ишкананын автономдук дарек диапазону жок экенин билүүгө болот. Муну менен бирге бизде Кыргызстанда кайсы чет элдик провайдерлерге туташканы көрсөтүлгөн. Интернет ар убак өзгөрүп туруучу тирүү тармак.
схема жарыялоо учурундагы Кыргызстандагы интернет сегментинин структурасына дал келет. Интернет рыногундагы эксперттер Кыргызстанга негизги интернет түйүндөрү Казакстан аркылуу гана келерин айтышат. Чет өлкөлүк айрым сайттардын маалыматы боюнча, Кыргызстанда бир нече интернет провайдерлер болсо, 2 миллиондон ашык интернет колдонуучу бар. Аккаунт клиент тарабынан провайдердин ресурстарына кошулууга мүмкүнчүлүк бере турган реквизиттердин топтому. Ал эми провайдер тарабынан бул кошулууну идентификациялоо. Анда эмесе балдар сабакты бышыктайлы. Биринчи суроо. Өмүр Токтосунов собачка mail.ru бул даректе сервердин атын көргөзгүлө. А варианты mail.ru, Б варианты Өмүр Токтосунов. Бул электрондук почтанын дареги. Демек бул жерде туура варианты А. Сервердин аты mail.ru болуп эсептелет. Биринчи деңгээлдеги домендер канчага бөлүнөт? А. 2ге аймактык жана аймактык эмес, Б. 1ге аймактык, С. 1ге аймактык эмес. Бул жерде туура варианты балдар А. 2ге аймактык жана аймактык эмес болуп бөлүнөт. Үчүнчү суроо. О Токтосунов собачка mail.ru жана О чоң тамга менен жазылган Токтосунов собачка mail.ru деп жазылган эки даректин айырмасын карагыла. Почтаны ачууда О тамгасын кичинекей тамга же чоң тамга кылып жазсак деле почта ачыла береби? А варианты жок, Б варианты ооба. Туура варианты ооба. Ачыла берет. Төртүнчү суроо. Провайдер англис тилинен которгондо эмнени түшүндүрөт? А варианты тапшыруучу өткөрүүчү камсыздоо, Б чыгаруучу өткөрүүчү, С киргизүүчү камсыздоо, Д тапшыруучу чыгаруучу. Бул жерде туура варианты тапшыруучу өткөрүүчү камсыздоо деген маанини түшүндүрөт. Ал эми үйгө тапшырма. Өтүлгөн тема боюнча кроссворд түзүп келебиз. Китептен 295-298 бетке чейин окугула. Кроссвордду түзүп бүткөндөн кийин бири-бириңер менен бөлүшүп, туура варианттарын тапкыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолукучакты сак саламатта тургула.